Окуучуларды сабаган мугалим ата-энелерден кечирим сурады. Садыр Жапаров жасалма интеллектинин айдоочулук күбөлүк алуу үчүн сынак калган малын көрдү. Кара сууда тойдон кийин иниси агасын бычактап өлтүрүүгө шектелип кармалды. Садыр Жапаров депутаттарды популизмден алыс болууга дагы бир ирет чакырды. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Кара сууда тойдон кийин иниси агасын бычактап өлтүрүүгө шектелип кармалды. Кара Суу районунда 35 жаштагы жаран бир тууган агасын өлтүрүүгө шектелип кармалды. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, окуя 1 февралда тойдон кийин чыккан жаңжалдан кийин болгон. Жаңжал малында мас абалындагы жаран 45 жаштагы агасын бычактап, ал ошол жерде каза тапкан. Шектүү окуя болгон жерден качып кеткен. Көп өтпөй ал кармалып, ЭВСке киргизилди. Экспертизалар дайындалып, тергөө уланууда. Bir elder çıkıp bir 100 kişi, 200 kişi çıkıp öyle bir masaleni götürüp öyle kırıp kalsalar, çurkap gelip öyle mikrofonu eleye kalıp durup, hep de oşol temаны айтып, анан элге жакшы көрүнүп калыш. Садыр Жапаров депутаттарды популизмден алыс болууга дагы бир ирет чакырды. Унаа мекемесине барган президент элдин суроолоруна жооп берип жатып, жогорку кеңештин депутаттарына кайрылды. Жапаров коомчулукта көтөрүлгөн маселелерге үстүрт мамиле кылбай, терең талдап, изилдеп, андан кийин гана коомдук деңгээлге көтөрүү зарылдыгын белгиледи. Мамлекет башчы жогорку кеңештин депутаттары ант берип жатканда да популизмден этият болууга чакырган. Атка өзгөчө минген бөөктүн видеосу. Социалдык тармактарда атка бою жетпеген бөөктүн видеосу тарады. Анда бөөк атка баш аркылуу минип алганын көрүүгө болот. Кыргызстанда 6 түрмө жабылды. Өкмөт кабыл алган токтомго ылайык төмөнкү түзөтүү абактары жоюлду. Молдовановкадагы номер 26 түзөтүү мекемеси, Ош шаары номер 42 түзөтүү мекемеси, Кызыл Кая шаарындагы номер 43 түзөтүү мекемеси, Чолпон Ата шаарындагы номер 44 түзөтүү мекемеси, Белгородская айылындагы номер 45 түзөтүү мекемеси, Токтогул шаарындагы номер 52 түзөтүү мекемеси. Кожоюн атын сатып жиберип, акыркы жолу көрүүгө келгенде аты аны жибербей койгон. Социалдык тармактарда ат менен анын кожоюнун жүрөгү эзген видеосу тарады. Кадрларда кожоюн атын башка бирөөгө сатып, акыркы жолу көрүп кетүү үчүн куроого кирип, аны кучактап коштошот. Эркек киши кетүүгө камданып жатканда ат кожоюнун курткасынан тиштеп алып, аны жибергиси келбей койгон. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Аты жөнү чыгып калды, медики да. Мен ордума башка бирөө келип албадым деген проверкасы да. Садыр Жапаров жасалма интеллектинин айдоочулук күбөлүк алуу үчүн сынак калган малын көрдү. Унадагы тестирлөө системасында адам такырга түшпайт, система өзү кадаларды, тартип бузууларды каттап турат. Окуучуларды сабаган мугалим ата-энелерден кечирим сурады. Социалдык тармактарда жана коомчулукта кызуу талкуу жараткан окуя боюнча жаңы маалыматтар белгилүү болду. Маалыматтарга караганда, окуучуларга кол көтөргөн деп айыпталган мугалим балдардын ата-энелерден кечирим сурады. Жолугуш учурунда мугалим өзүнүн аракетине өкүнүп жатканын билдирип, мындай кырдаалдын кайталамашына убада берген. Окуядан кийин ата-энелер арасында пикирлери экиге бөлүндү. Айрымдары мугалимдин кечиримин кабыл алууга даяр экенин билдиришсе, башкалары бул окуя тийиштүү органдар тарабынан толук иликтениши керектигин белгилешти. Алар балдардын коопсуздугу жана укуктары биринчи орунда турушу зарыл экенин айтышууда. Учурда окуя боюнча тиешелүү мекемелер тарабынан текшерүү иштери жүргүзүлүп жатканы айтылууда. Расмий чечим чыккандан кийин кошумча маалымат берилери күтүлүүдө. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден
ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы. Барлығынан кечим дайын. Ошол күнү 28 ушундай окуя болду. Мен балдарды тарбиялоо максатында эле уруп койгом. Күнөөмдү мойнума алам. Мындан ары экинчи айтылган деп сөз берем. Мен ошондой ошол каталерлердин баарына кечим дайын. Алдыда дагы жакшы иш жасаган аракетимиз бар. Баарына да кечим дайын. Аты жөнү чыгып калды, меники да. Мен ордума башка бирөө келе албадым деген проверкасы да. Бул количество вопросов. У нас суроолор уже. Кийин көрдүңүзбү? Контурларын искусственный интеллект карап турат. Көрдүңүзбү уже? Экранды түз кара деп уже биринчи эскертүү берди. Нарушение. 5 жылдан кийин уже жаап турат. Түз отуруп берсем, спокойно бере берет да. Артында киши чыгып калды. Да, уже чыкты деди. И несколько лиц деп атат. Күнөө жардам берип атат. Экинчи нарушение кетти уже. Экинчи нарушение кетти. Продолжить тест. Башталды уже. Катталды. Дальше кетип атам да. Башталды ушу сен уже экзаменге кирдиң уже. Алаксып кеттим дейли, бул жакты карап калдым. Смотри, вот үчүнчү нарушение. Үчүнчү. Капталды караба деп атат. Түз отуруп. Бирөөдөн бири сен шпаргалка алба деп атат. Азыр бул жерден карабай отурсуздар да. 4-чү нарушение болду. Садыр Нуркожоевич, пока тиги курсант экранды карамайынча бул ачылбайт, бул кнопка активный болбойт да. Карап тиякты тура бергендечи. Продолжить тест. Кетти. Ответ сменасы. Түз отурсам нормально кете берет. Болду, эми тапшырып көр кана. Эми эле правилаларды чыгар. Чыгарып жооп бере башта. Бул жерде убактысы көрүнүп турат, канча калды. 9 мүнөтүң калды деп турат. Мына уже низдал болуп калды. Вы не сдали тестирование. Эки суроо жооп бере албай калса 20 болот. Экиден көп жооп бере албаса сразу 3 болот. Бирөөнө жооп бере албай калса Экөөнө берет. Экөөнө шанс болот. 18-гине жооп берсең Өттү. 17-ге жооп бергенде Кулай болду. бир элдер чыгып бир 100 киши 200 киши чыгып эле бир маселени көтөрүп эле кыйкырып калса эле чуркап келип эле микрофонду ээлей калып туруп эптеп ошол теманы айтып анан элге жакшы көрүнүп калыш керек да. Шайлоочуларына же элге жакшы көрүнүп. Ал маселе туурабы, туура эмеспи, мамлекет үчүн пайдабы, зыянбы, ал уруп ойнобойт да. Келип эле кыйкырыш керек. Жок, 3 айга кылгыла, 2 айга кылгыла, калтыргыла, анан мындай, анан акмаксыңар, эл душманысыңар деп. Как будто ол элдин адамы, а биз элдин душманы мамлекет. Ошон үчүн дагы бир жолу депутаттардан суранып кетет элем. Любой нерсени көтөрөрдө терең талдап алып, изилдеп алып, жети өлчөп бир кесип, мамлекетке пайдасы кандай, элге пайдасы кандай, анан ошо биз туура эмес жасап атса мамлекет, анда мен эч кимди кыйкырба деп айтпайм. Мен да депутат болгом 2 жолу. Мен никогда чыгып алып микрофонго популист менен кыйкырчу эмес элем, уялчу элем, кой эртең уят болуп калбайын деп далилдеп алып туруп, анан элге каршы келе турган болсо, маселе болсо анан алып чыгат элем да. Ошон үчүн депутаттардан дагы бир жолу суранамын. Ушундай маселелер чыкканда чогултуп, депутаттын укугу бар, кергиле деп бир залга топтоп алып, ошо ызылдап аткан элди кана эмне маселени көтөрүп атасың деп туруп анан өкмөттүк тарапты да чакырып алып, эки жак отургузуп алып, дискуссия кылып туруп, анан кийин анан микрофонго барып анан айтса жарашат да. Ошон үчүн депутаттардан дагы суранам.